Аламедин районунун ички иштер бөлүмүнүн тергөөчүлөрү опуз алып пара алуу фактысы боюнча кармалды. Бул тууралуу Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитеттен кабарлашты. Үстүздөгү 13 ноябрында УКМКнын тарабынан жазык кодексинин 326 беренесинин 1 бөлүгү боюнча кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестерине катталган сотко чейинки өндүрүш ишинин алкагында Ички иштер министрлигинин ички иликтөө кызматы менен биргеликте жүргүзүлгөн ыкчам иликтөө иш-чараларынын натыйжасында Чүй облусунун ички иштер башкы башкармалыгынын Аламедин райондук ички иштер бөлүмүнүн тергөөчүлөрү опуз алып пара алуу фактысы боюнча кармалды. Тергөөчүлөр алдамчылык фактысы боюнча сотко чейинки өндүрүштү токтотуу үчүн 70 000 сом талап кылышкан. Кармалгандар атайын кызматтын тергөө камак жайынын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Азыркы учурда тийиштүү тергөө иш-чаралары уланууда. Ал эми бул аралыкта коррупцияга байланышкан дагы бир жагдай ачыкталды. Айыл чарба азыктарын экспорттоодогу коррупция фактысы боюнча 100 миллион сом мамлекеттин эсебине кайтарылды. Мурда маалымдалгандай, Айыл чарба министрлигинин айрым кызмат адамдары жеке бизнес өкүлдөрү менен сүйлөшүп алып, ЭАЭП өлкөлөрүнө азыктарды экспорттоого уруксат кагаздарын каттоо үчүн экспорттоочулардан мажбурлоо жолу менен акча чогултуп, мыйзамсыз киреше алуу боюнча туруктуу канал уюштурушкан. Буга байланыштуу Айыл суу чарба жана аймактарды өнүктүрүү министрлигинин айрым кызматкерлери бул коррупциялык схеманы уюштурган логистикалык компаниянын өкүлдөрү, ошондой эле Дордой Дыйкан базарынын директору Салымбеков Эркин кармалган. Кылмышка шектүү Эркин Салымбеков келтирилген зыяндын ордун толтуруу үчүн УКМКнын депозиттик эсебине 100 миллион сом салган. Муну эске алуу менен Бишкек шаарынын 1-май райондук соту аны эч жакка кетпөө боюнча баш коргоо чарасына өзгөрттү. Эми башка кабарларга. Эки саясатчынын кайым айтышы социалдык тармактын талкуусуна айланды. Бири-биринин акылын теңине албаган Эдил Байсалов менен Өмүрбек Текебаев жеке баракчаларынан катуу кайым айтышты. Мунун аркасы жакшылык менен бүтпөйт дегендер да бар. Анткени от алууланып күйдү. Эми өчүрүү бир топ кыйынчылыктарды жаратат дейт сырттан байкоо салгандар. Темага кабарчыбыз кененирээк токтолот. Демалыш күндөрү социалдык тармак кызыды десек болчудай. Дегенибиз министрлер кабинетинин төрага орун басары Эдил Байсалов менен саясатчы Өмүрбек Текебаевдин ортосунда кайым айтышуу орун алды. Экөөсү бири-биринин абийирин ачып, катуу сындар айтылды. Анда Эдил Байсалов Текебаевка жооп катары Фейсбуктан пост жазып, президентке акыл үйрөтүүгө акысы жок экенин билдирген. Эдил Байсалов министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары президенттин министрлерди чогултуп чогулуш өткөргөнүн көрө элекмин дейт. Эл көрүп туруш керек дейт. Биринчиден президент эл көрсүн деп популисттик жол менен силерге окшоо иш кылбайт. Экинчиден керек учурда министрлерге күнү түнү керек болсо түнкү саат 3-4 телефон чалып, же билдирүү менен тапшырмаларды берип турат. Андыктан сиздин болжолдоп айткан акылыңыздын президентке кереги жок. Сиз кеңеш берип жүрүп акыркы 10 жылда көрдүк. Мамлекет кандай абалга кептелгенин, силер бийликке келгенден кийин өлкөнүн башкарууга дараментиңер жетпегенин далилдегенсиңер. Ошондуктан башка адамдарга акыл үйрөтүп, ооз ачканга акыңар жок. Андан көп өтпөй Өмүрбек Текебаев долун ашуусунан Байсаловго жооп кайтарды. Ал анын айткандары өзүм билемдикке жатып, өлкөнү каалагандай калчайбыз деген түшүнүккө жетелейт. Эгер азыркы бийлик бул жол менен кетсе, анда туңгуюкка барып такалабыз дейт. Эдил Байсалов мындай дейт. Текебаев, силердин кеңешиңердин эч кимге кереги жок. Оозуңду ачканга укугуңар жок деп айтат. Эдил Байсалов эмне Кудай арканбы? Адамдын сөзүн эмес, башын алганга укугу бар. Эдил Байсаловдун бул билдирүүсү жөн билдирүү эмес. Бул абдан символикалык билдирүү. Эдил Байсалов президенттин түшүн жорыган. Анын оюн алдан ала билген көз ачыктай өзүн позициялап жүрөт. Демек, Эдил Байсаловдун айткан ою бул президентке жаккан ой. Эгер мындай жол менен кетсек, биз өзүм билемдиктин, зордук зомбулуктун туңгуюгуна түшүп кетебиз. Экөөсүнүн талаш тартышы эмнеден келип чыкты деп калсаңыз керек. Анда айтып берели. Үгүт өнөктүгүндө Текебаев эл алдына чыгып, азыркы бийликтин ишин кескин сынга алган болчу. Тагыраагы президент бир да жолу министрлер кабинетинин мүчөлөрү менен чогулуштарды өткөргөн жок, деп ак үй тарапка таш ыргыткан. Президент бир жолу өкмөттү жыйнап, өкмөттүн башчысы өзү бир жолу жыйналыш өткөргөнүн көрдүңөрбү? Мен көргөн жокмун. Сурадым, силер көрдүңөр, мен жалгачы болуп калбайм деп. Жок, өкмөттүн жыйынын өткөрөлү. Керек болсо өкмөттүн жыйынын жума сайын эмес, ар 2 күндө бир жолу өткөрүш керек. Өзү телевизордон жана Каримов
Azırkı Mirziyoyevчер өткөргөндө эл көрүп туруш керек. Кайсы министрге кандай тапшырма берди? Аткарылдыбы, аткарылбадыбы? Жок. Өзгөрбөйт. Кабинет министрisi деген помощник коюп койгон. Андан 3-өөнү 1 жылда алмаштырды. Эми экөөсү туурасында соц тармак эмне деп жатат? Айтсак, көпчүлүк интернет колдонуучулар түрдүү пикирлерди калтырып, кызуу талкууга алынып жаткан учуру. Активист Айдил Турдукулов экөөсүнө тең тийишип, өзгөчө пост жарыялап калды. Эдилдин айтуусу боюнча Текебаев бийликке келгенден кийин мамлекетти башкарууга даремети жетпептир. Эми андай болду, өзүңдү да кош. Убактылуу өкмөттүн кылыктары сенин да мойнуңда бар. Түштүктөгү каргышалы окуя, Кадыржан Батыровго паспорт берүүдөн баштап башаламан. Парламентаризм аталышы гана бар. Коомдук телеканал, уурдалган мамлекеттик мүлк жана башка ушул сыяктуу бардыгы силердин убактылуу өкмөттүн иши. Баарыңар ал үчүн мыйзам алдында болсо да, тарыхтын алдына бирдей жоопкерчилик тартасыңар. Ал эми журналист Гүлжан Шерипбаева Байсалов менен Текебаевдин тиреши көп нерсени ачыктап койду. Мунун аркасы жакшылык менен бүтпөйт деп жатат. Анткени ал олонгон отту өчүрүү кыйынга турарын баары билишет дейт. Текебаевдин менен Эдил Байсаловдун күрөшүүсү бул кандайдыр бир менен чыр менен аяктайт деп ойлойм. Анткени Текебаев да жөндөн киши эмес, Эдил Байсалов дагы. Бирок Эдил Байсаловго караганда Текебаевдин саясаттагы кадамы өтө чоңураак десек болот да. Анткени ал карышкыр Текебаевдин адамдарды өзүнө арбоочу жайы бир чоң өзгөчөлүктө турат да. Анткени Текебаев ар кимди өз калоосундай өз жолуна салып туруп буруп ала алат. Эдил Байсалов кандай да гана дебесин 2010 жылдан кийин саясатка келгени менен булар саясаттан кыскасы өкөнтөң Атамбаевди ала туруп кетиргендер да. Эми булар саясаттагы өздөрүнүн ордун кайра табыш үчүн болгон күч аракеттерин жасап көрүшөт. Эки саясатчынын кайым айтышы биринчи жолу болуп жаткан жок. Буга чейин да экөө эфир учурунда талашып тартыша кеткен. Бири-бирин айыптап аша чаап кеткен десек да болот. Бизге мурункулардай 90 депутаттын колдоосу кереги жок. Бизге бир 45 50 55 менен иштейбиз. Калганыңыздарга айтып коелук. Ошо жерде жер тепкилесеңер дагы биздин кылыбыз кыйшайбайт. Кылыбыз кыйшайбайт. Бизди алаксыта албайсыңар. Бизди биз өнүгүүнүн ичинде иштейбиз. Бийликтегилердин түбүн кошоматчылар жеткен. Анан ашчылыкты укпайбыз, элдин оюн айтканды, чындыкты айткандарды укпайбыз, кылыбыз кыйшайбай, өзүм билем деп кете берем деген сөз ийерге кыйшап отурду дегенди билгизет. Кылым кыйшайбайт деген Сооронбай каякта? Кылым кыйшайбайт деген Алмаз каякта? Кылым кыйшайбайт деп сендей болуп Чечен Бакиевдин адамдар айткан, алар каякта? Эл менен эсептешиш керек. Чындыкты эске алыш керек деп кызматташууга даяр туруш керек. Андан көп өтпөй президент Садыр Жапаров журналисттер менен болгон жолугушууда Эдил Байсалов боюнча оюн айткан. Ал кичине кызуу кандуулук калтырып койгон белгилеп, анын айткандары жалпы бийликтин бирдиктүү пикирине кирбейт деген эле. Мен да көрдүм, Эдил Байсаловду кичине эмоция калтырып койду бираз. Бирок өзүнүн мындай көкүрөгүндөгүнү элге туура эмес жеткирип алды да. Ал антип биз парламентти тоготпойбуз, иштешпейбиз деген жок. Биз ким болбосун парламентке келген адамдын бардыгы менен 100% иштешибиз керек. Жоодар Бузумов, Дайнар Чарбеков, Нурньюз, Бишкек. Парламенттик шайлоонун үгүт иштери башталгандан ушул күнгө чейин шайлоонун жол жобосун бузган 128 факты катталды. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинин берген маалыматында айтылат. Анын ичинде жаза кодекси боюнча 28 кылмыш каттуу алынган. Шайлоочуларды сатып алуу боюнча 21 факты, жеке жашоонун кол тийбестигин бузуу боюнча 2, уурдоо боюнча 2, бийлик өкүлүнүн коркутуу же ага карата зомбулук, өмүргө жана ден соолукка кооптуу зомбулукту колдонуу жана коркутуу боюнча 1, ээн баштык боюнча 1 факты катталган. Ал эми ички иштер органдарынын маалыматтарды каттоо журналына ар кандай 73 материал жазылган. Анын ичинен 43 номенклатуралык ишке чыгыштырылган. 15 аймактык шайлоо комиссиясына карап чыгууга жөнөтүлгөн.